Ассаламу алейкум достор, ассаламу алейкум кыргыз элим. Силер менен Алмаз Туран. Бүгүнкү тарых боюнча сөзүбүз Тартария, Тартар элдери же Тартария деген эмне ошол жөнүндө болот. Силердин алдыңардагы гравюра бул француз этнографтардын, саякатчылардын гравюрасы. 17-кылымга таандык. Мындай гравюраларды 17-кылымда, 18-кылымда абдан көп Франция, Нидерланды жана башка жактан келген саякатчылардын китептеринен тапсак болот. Ошондой эле саякатчылардын, картографтардын карталарын карасак, Гранд Тартария деген нерсе көрүнөт. 16-17-кылымда ушундай чоң мамлекет бар болуптур. Бул эмне деген мамлекет? Эмне үчүн Тартария деп аталып калган? Татар элдерине тиешелүү же тиешелүү эмеспи деген сөз чыгыш мүмкүн. Татарлар булар түрк элдеринин улутунун бири. Бирок Гранд Тартария дегенде бул атты татарлар же ушул Сибирь, Орто Азия жана башка түрк элдери жашаган жердеги элдер өздөрүнө койгонбу же койгон эмеспи деген сөз чыгыш мүмкүн. Жок, бир туугандар, бул атты мисал үчүн башка мамлекеттин ушул Европа элдери бизге койгон ат. Мисал үчүн Китайды биз Кытай десек, башка бирөө Чина десек, Кытай эли өзүнүн башкача айтат. Ошондой эле Жапон эли да ошондой. Биз аларды Жапон десек, башкалар Япония десе, булар өздөрүнүн башкача ат менен айтат. Ошондой эле бул Гранд Тартария деген же Тартария деген бул башка ушул Европа элинин түрк элдерине койгон аттарынын бири. Ал убакта бул жерде Алтын Ордо империясы, түрк элдеринин чоң империясы түзүлгөн убакыт болгон. Бүгүнкү күнү эмне үчүн Тартария деп калган түшүндүрмө берип кетсек, ушул грек мифологиясында Тартар деген жер бул преисподня же жердин асты же тозок дегенди билдирет. Булар ушул жерден ушундай корккон, эмне дегенде өзүңөр билгендей Европа элдерине өз убагында биздин ата бабаларыбыз гундар, хундар, Атилла Европага чейин барып, Европаны басып, багындырып келген. Ошондуктан булар ошол жактан келген адамдарды абдан жаман көрүп, ошол жактан келген ошол жерди, биздин жерди булар тозок жери деп атагандыктан ошол Тартар болуп калган. Ошондой эле орустардын да сөзү бар. Ошол в Тартарары же пропал в Тартарары деп коет. Тартарары дегенде ошол жердин астына кирип кеткен деген маанини билдирет орустардын сөзүндө дагы. Силердин алдыңарда мисал үчүн бул орустардын герби, Святой Георгий, булардын ушундай сыйынган ыйык Георгий дегени ажыдарды оозунан найза менен сайып турат. Тартариянын көптөгөн желектери бар, ал жөнүндө дагы биз токтолуп кетебиз башка видеобузда. Бул жолу Тартариянын биринчи желеги кандай болгон? Бул ажыдар же грифон, сары түстөгү желекте кара грифон тартылып турат. Ажыдар. Ошол бүгүнкү күнү орустар абдан символизмди жакшы көрөт, бир туугандар. Булар Орусияда өз убагында масон кыймыл абдан популярдуу болуп келгендиктен бүгүнкү күнгө чейин булар бүт ушундай кылган иштеринде абдан көп символизмди калтырып кеткен. Бул жерде силердин алдыңарда бүгүнкү күндө
Орусиянын герби бул түрк элдерин, Орто Азияны, Сибирь элдерин багындырган символизм болуп эсептелинет. Ошондуктан кээ бир биздин бир туугандар ушул жерде жашаган, Орусияда жашаган же Кыргызстанда жүрүп Орусиянын гербин, футболкаларын кийип жүргөндөр бул нерсени тыштаңыздар, бир туугандар. Силердин алдыңарда ошол эле Европа элинин кандай айтсам 17-кылымдагы гравюрлардын биринде тартар деп туруп, тартар кыргыз деп турат. Тартарда жашаган кыргыздар. Мындай сүрөттөр абдан көп. Тартар деп туруп башка улуттар көргөзгөн. Эмне үчүн бул сүрөттү көргөзүп атам? Кээ бирлер тартар бул татарларга тиешелүү деп айта турган болсо, силердин алдыңарда тартар кыргыз деп турат. Тартардын жашоочусу кыргыз улутунда дегенди сиздин астыңызда ошондой сүрөт турат, бир туугандар. Мисал үчүн мынакей силердин алдыңарда 13-12 кылымга таандык репродукция болгон карта. Буну картографтар, ошол батыштын картографтары түзгөн. Муну мен ойлоп таап же башка бир ойлоп таап тарткан эмес. Бул тарыхый маалыматтарга, булактарга таандык нерсе. Ошол убактагы Алтын Ордонун территориясы кандай болгон, эмне кирген. Чагатай улуту, Ак Ордо, Алтын Ордо, Тартарияга эмне кирген. Бул Тимуридтердин жолу, жери, бүт ушул кызыл менен картанын ортосунда турган жердин бардыгы бул биздин ата бабаларыбызга таандык жер болгон, бир туугандар. Кытайдын жерине чейин. Ортосун карасак, бул жерде эмне деп турат? Кыргыздын жери деп турат. Тартариянын ортосунда, жүрөгүндө кыргыздын жери турат, бир туугандар. Кыргыздын жери турат. Ошондуктан эгерде кандайдыр бир адам бүгүнкү күнү Тартариянын кыргыздарга кандай тиешеси бар десе, ошол Тартария бул кыргыздардын жери болгон, кыргыздардын мамлекети болгон деп айтсаңыздар болот, бир туугандар. Ассаламу алейкум.